Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүн биз сиздер менен бул видеороликте ошо Москва жергесинде Deliver доставка жумушунда бир күндө канча минималдуу канча акча тапса болот, ошо тууралуу бөлүшөлү деп чечтик. Анда биз менен болуңуздар. Биз азыр ушул отправная точкага келдик. Азыр биз ушул аккаунтубузду баштайбыз. Тагыраак айтканда, иш жумушубуз ушул жерден башталат. Өзүбүздү селфи кылабыз. Биз азыр достор селфи кылдык өзүбүздү. Муну эми ошо Deliver'ге жөнөтөбүз. Эми сумканы тартабыз. Deliver'ден атайын жумушка кирип атканда ушундай сумка берет, ушундай номериңиз болот. Биз ошону тартып жөнөтөбүз азыр. Тарттык азыр. Мына биздин аккаунт жанды. Азыр биз заказ күтүп атабыз. Мына достор, бизге биринчи заказ түштү азыр. Биз заказды алабыз. Ушул адреске барып азыр алабыз. Мынакей жаңы адреске келдик. Магнит экен. Ушу жерге келишибиз менен эле бизге экинчи заказды берди сразу. Уже чалышып атат. Экинчи заказды алдык. Прибыль ресторан. Экинчи заказды ушундай кылабыз. Даяр болгондо бизге сигнал келет. Заказ даяр алып кет деп. Ошого чейин биз күтөбүз. Заказды алып чыктым. Bir zakaz ушул экен. Экинчи заказ жалгыз бир чипсини заказ кылыптыр. Так, биз заказды алып чыктык. Эми получил заказ. Заказды алдык. Так, получил заказ. Эми адреске geldik. Bir klient bolsanız emin gelip bereriz. Klientin zakazı kendi Dostlar, biz azыр birinci zakazды berip çıktık. Экинчи заказга кайра эле ошол магнитке берди. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол жерге келип азыр күтүп отурган жерибиз. Эшикте аба ырайы өтө ыстык. 34-33 градус болуп атат. Чак түштө 34 болот деп атат.
Пока күтүп отурганча сиздерге маалымат берип кетели. Бул Deliver'де эгерде сизге 12 саат смен койгон болсо бир күнгө, минималка алуу үчүн сиз 6 заказ кылышыңыз керек. 6 заказ кылсаңыз сизге 12 саатка саатына 170тен төлөп берет. Ошондо минимальный бир күндө болжол менен 2000-2100 акча аласыз. Бул эми мен азыр Апрелевкадамын, Москванын өзүндө эмес. Москванын өзүндө курьерлер 25-30га чейин заказ кылышат. Бизде болгону ушу болжол менен 10 заказдын тегеренинде болуп атат күнүнө. Сиздерге азыр отчет көргөзүп келейин. Дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү кылган заказдарыңыз отчету эртең менен келет. Канча иштегениңиз. Мисалы, мына мен 19 күнү 3600 иштедим. Кече 2304 рубль. Кечеги иштеген акчам 9 заказ кылдым. Будет оплачен по минимальной гарантии 170 рубльден саатына төлөгөн. На 19 июнь күнү иштегеним 3602 рубль. 21 заказ берилди, бирок мен 19-уну гана аткардым. Мынакей азыр заказды күтүп отурабыз. Бүгүн сиздер менен канча заказ кылабыз жана канча акчага иштейбиз. Ошону көрөбүз. Так, достор, ушинтип бирден алдыга кадам жылып олтуруп, биз 8 заказ кылдык. 9 болчу, бирөөсү админ болуп кетти. Азыр күн ысып, ичини чарчап, пауза алдык күнүгө жарым саатка. 14 минутасы калды. Бүгүн кечке канча заказ кылабыз жана канча акча чыгат, сиздерге толук маалыматты беребиз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин жумуш кечки саат 11-де бүттү. Эртең мененки 9-да башталып. Бүгүн эртең менен отчет келди мына. Отчет көрөбүз. 21-июнь 14 саатка 12 заказ кылдык. 12 заказыбызга 2422 рубль чыкты. Кимде кандай ой пикирлер болсо, комментарийга жазыңыздар, лайк басыңыздар. Дагы кандай видео роликтерди тартайлы, кандай сунуштарыңыздар бар, комментарийге калтырыңыздар.